Sarаңдык туурасында. Haşr сүрөсүндө Алла Таала ким өз напсисин сараңдыктан сактаса, алар анығында кутулуучулар деди. Ошондой эле Алла Таала Али Имран сүрөсүндө Алланын берешендигинен өздөрүнө берилген нерселерге сараңдык кылгандарды алар үчүн жакшы деп ойлобогула. Жок, бул аларга абдан жаман. Кыямат күнү алар эмнеге сараңдык кылышкан болсо, ошол нерсеси алардын мойнуларында от болуп оролот. Аллах Таала Ниса сүрөсүндө сараңдангандарды жана адамдарды сараң болууга буйргандарды жана Алла аларга марттыгы менен тартуулагандарды, жашырышкандарды сүйбөйт. Биз капырлар үчүн кордоочу азапты даярдап койдук деди Аллах Таала. Алланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде, улуу осуяттарында сараңдыктан качкыла. Анткени силерден мурдагы үммөттөрдү да сараңдык жок кылган. Сараңдык аларды бири-биринин канын төгүүгө, бири-биринин намысын жана мал-мүлкүн акысыз алга түрттү. Бейишке сараң, айлакер, кыянатчы жана мүнөзү жаман адам жамандыгынын акыбетин көрмөйүнчө кирбейт. Ошондой эле сахабалар да, улуу урматтуу болгон сахабалар да, ошондой эле чоң-чоң аалымдар ушундай дешеткен сараңдык туурасында. Мухаммад бин Мункадир рахимуллаху таала мындай дейт: Алла бир элге жамандык кааласа, алардын жамандарын аларга башчы кылып коет, ырыскыларын сараңдардын колуна берет деп айтылчу дейт бизге. Шаби рахимуллаху таала булардын экөөнүн кайсынысы тозок отуна да көбүрөөк салаарын билбейм. Сараңдыкпы же жалганбы деп айтат экен. Кап айтат экен рахимуллаху таала. Ар күнү эки периште мындай деп кыйкырат: О жараткан Алла, сенин жолуңда сарптабагандарды мал-мүлкүн жок кыл, сенин жолуңда сарптабагандарды сарптагандардын ордуна дароо толтур. Абдулмалик бин Карби ал-Асмаи мындай деп айтат экен: Bir бедуин bir адам тууралуу айтып жатып, баланчаны кадырлабай калдым. Анткени дүнүйө анын көзүндө барталып жатат. Ал адам кайырчыны көргөндө өлүм периштесин көргөндөй коркот дейт. Абу Ханифа рахимуллаху таала биздин улуу урматтуу имамыбыз айтат экен: Мен сараң адамды эч эле калыс катары кабыл албайм. Анткени сараңдык аны ашыкча алууга түртөт жана ала алат. Демек андай адам аманатка бек болбойт деп айтат экен. Бул Алланын китеби жана пайгамбар хадиси жана биздин аалымдардын айткандары экен. Негизи эле сараң болуу бул адамдын ким экенин билгизип коет. Сараң болуу менен сарамжалдуу болуунун экөөнүн айырмасы билесиңер? Сараңдык бул качан сенде болуп турган мезгилде өзүңдөн төмөндөрдү көрүп туруп аларга эмне кылышың? Мындай бир тыңсынышың. Бирок сахилик дейт, сахилик, марттык бул чыныгы момундун сыпаты. Эгерде bir günүң bir адамга жакшылык каалабастан, bir адамга жакшылык тилебестен мындай марттык менен өтпөсө, жок дегенде bir адамга бир жакшылык кыла албасаң bir күндө, анда сенин bir күнүң текке кетти деп айтат экен кээ бир аалымдар. Эмне үчүн десе, кара. Пайгамбарларда ушундай бир бүткүл жанакындай бир жакшылыктарды кылган адамдар өзү экен сараңдыктан тартынышкан экен. Сараңдык бул жанагындай бир бактын бир бутагындай экен. Ал бутак тиги эле өсө берет экен, бирок мөмө болбойт экен. Бар жанагындай, мындай алманы чыгарып атсаң, буягына дичкалар жатат го. Сен деле күлүмдүкөңдө бар, уну тип бир жакка өткөнчү. Ошондой субханалла, ошондой сыяктуу экен да, бир бутак экен. Бирок анда мөмө болбойт экен. Сараңдык ушунчалык даражада субханалла эмне экен? Адамга зыян берет экен. Алла Таала Куранда Фил сүрөсүндө, Маун сүрөсүндө үй эмеректерин эмне алышат? Башкалардан аяшат дейт. Үй эмеректерин. Кандай десе, ошол үй эмеректер үйүндө болуп турган нерсесин башкалардан аяшат дейт. Ошону бергеле алар намаздарды жеңил ойлошот дейт. Алла Таала ушундай айтат. Карасаң, үй эмеректерин аяйт деген сөз, ошо сараңдык кылат дегени, керек болсо сенин кошунаңдын акысы сенин үйүңдө казаныңа дагы бар, билесиңер. Кошунаңан бир нерсе аябаш керек. Не сараңдык, не кошуна эң жаман сараң ким десе, пайгамбар айтканы боюнча эң сараң бул жана жылмайып да койбогон адам да. Бир адамды көргөндө жылмайып койбодун, бул сараң адам. Эң сараңдыктын туу чокусу ушул да. Жылмай койгон адам.
Ошон дагы бир эмеде саламды бербеген адам бул мындай айтканда сараң адам дейт. Ошон бирге эле субханалла жанагындай мусулмандын акысы деп келгенде ошол мусулмандын кошунасынын үстүнө бир 5 акысы бар болгондой эле ошонун бирөөсү эмне экен? Ошонун үй эмеректеринин акысы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо ошондой бир эгерде бир тамак жасап атсаңар дейт, бир мындай казанга тамак жасап атсаңар, 2 чөмүч сууну көбүрөөк куюп койгула деген. Эмнеге десе, ошо кошунаңдын акысы болсун. 2 чөмүч көбүрөөк. Эми азыркы заманда субхана бизден эч ким сураган жок эч нерсе. Бирок баянчырак биздин жакшы тааныш балдар бар. Анан ошолор бул пандемия учурунда аябай жардам беришиптир да. Анан чогулушуп, ошол айтат, ушундай бир кыдырып жүргөнүбүздө дейт да, бир үйгө бардык дейт. Барсак, тоокана экен, кадимги тоокана бар го. Ошол тоокананын ичинде эме алыптыр да, тазалап тур дагы дейт. Анан ошону актап туруп, ошонун ичине кирип 5 баласы менен бир эже жашап атты дейт. Ушундай баягы көзгө жаш келип кетти. Ушундай баягы күйөөсү өлүп калган экен. Эми 5 бала менен тоокананын ичинде ошону квартира берип коюптур 2000 сомго. Анан эмне кылабыз билбей, ар ойлонуп берден кийин бир жерге квартира снимать этип, бир бала мойнуна алып 1 жылдыгын мен төлөп берип турам дайыма деп. Эт саткан балдар, бул орто сайдын балдары. Алхамдулилlah, Аллах разы болсун. Анан ошондо мындай бир мындай эме болуп кеттим да. Биздин ошол жанагындай бир сараңдыгыбыздан негизинде кедейлердин акысы байлардын колунда. Анда бир үлүшү бар. Негизи 40тан 1 үлүшү ошолордуку. Алла Таала бөлүп койгон өзөчү. Ошол зекеттин 40тан 1 бөлүгү дейт. Мындай айтканда ар бир нерсенин 2,5% тапкан акчаңдын, 85 грамм алтыныңдын 2,5% сен субханалла кедейдин акысын беришиң керек. Кыяматта Алла Таала ошол сараңдарды өзгөчө азапка салат. Дагы бир эме деген экен, ушундай бир кыямат нама деген китеп бар эски китептерде. Ошол мындай бир эмени бир катапульта сыяктуу бир нерсе болот экен. Мындай сараңдарды салып туруп, тозокту көздөр кылат дейт. Сурагы жок элечи. Алла Таала Куранда да жана Бакара сөзүнүн башташында эле ыймандуулардын сыпатын айтып туруп, эмнекени разакна мен фикун дейт. Биз берген рызкылардан дейт. Биз берген немат, байлыктан, ушундай бийликтен, ошол нерсесинен табылып бай соодасынан бир жол менен табылып келген акчалардан эмне экен? Ошо мүлктөн разакна мен фикун башкаларга да сарпташат дейт. Ыймандуулардын белгиси. Мусулмандын белгиси ошол. Намаз окуп атсаң, орзо тутуп атсаң, бирок сен дагы да зекетиңди, садакаңды, ошондой эле андан тышкары, садакадан тышкары да башка бирөөнүн жардам бербей атсаң, үй эмеректериң аябап аткан болсоң, анда сен ыйманың толук боло элек деген сөз. Ыйманың толук боло элек. Ушундай. Сурак кайтып аткан. Мен таң калам дейт да, жана айтып атат, карасаң кандай деп. Эки нерсени айтып атат да. Бул кандай болгонун билбей атам дейт. Тозок отунда көбүрөөк ким күйөт дейт. Сараңдыкпы же жалганбы дейт. Карасаң өзүнүн акыбалында жалганчы менен сараңдын экөөнүн айырмасы эме болуп калат да. Анткени сараң дейт бербеш үчүн бир жалган айтат экен. Бир окуя. Бир басыралык, бир өтө бир сараң адам Дамаск шаарында бир чоң бир эме бар экен дептир. Сараң бар экен. Мен ошону барып бир зыярат кылып келет имишим дейт. Анан барыпса, ассалам караса бир дүкөндө отурат экен. Анан ушундай мен сизди ушундай издеп келдим, ушул жерден ушундай деп келдим, өтө бир сарамжалдуу экенсиз дегендей айтып намек кылып десе, ан баягы күлөт экен, макул дейт экен, машалла, машалла. Жакшы келипсиз, куш келипсиз. Бирок ушунча келипсиз, мен сизди сыйлайын дейт экен баягы. Сыйлайын. Десе, жүрүңүз дейт экен. Анан кийин мен сизди бир сыйлап коеюн деп барса, нан саткандын үйүнө келет экен. Наның канча баланча? Анан баягысы нан сатар болот экен. Менин наным дейт, мен балдан таттуу дейт. Мына анда нандан көрөк мен сизди бал алып берейин, жүрүңүз дептир. Бая балдын түйүнө барат экен. Балча айт экен, менин балым дейт, ушундай суумайдан дагы ушундай бир суюк дейт экен. Ушунчалык десе, көрдүңүзбү дейт. Бал көрсө балдан суумай жакшыраак турбайбы? Дейт экен, анан баягы суумай чын жанат экен. Анан суумайдын чүйүндөн, дейт, бул суумайың кандай десе айткан, менин суумайым дейт, ушундай суудай дейт, таза дептир. Көрдүңүзбү? Көрсө суумайдан суу жакшыраак турат. Суу үйдө эле деп ар жүрүп бар деген. Суу үйдө эле бар жүрү деген экен.
Ошентип анан баягы ошонун баягы өтө мындай эмесине сараңдыгына эме кылып таң берип туруп үйрөнүп алып кеткен имиш дейт. Бирок мынчалык даражада сараңдоосунун кереги жок да. Субханалла. Өзүңөн даяп, өзгөдөн даяп өмүр өткөзбөш керек. Кээ бир адамды Алла Таала өзүнөн көбүнчө сараңдык өзүңдө болот. Мисалы алса, акчаң мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, өзүңө коротпосоң, өзүңдү карабасаң, өз үй бүлөңдү карабасаң, өз жайыңды карабасаң, башкаларды карабасаң, анда анын сенин байлыгыңдан бир тыйынча кереги жок болот. Бирок шейхтер айтат го, алдыга жөнөткөлө дейт. Бир чоң алымдардын бири Саад ибн Саад ошо Саид радиаллаху анху экен. Хазирет Умар анын кедейчилиги жөнүндө сөз жеткенде, Саид деген сахаба өзү ушундай бир экен, бир шаарга аким болуп барат экен. Анан Умар радиаллаху анху ал Саидке келгенде, баягы элдердин баардыгы тең нааразы болушат экен. Эй Хазирет дейт, эй халифам, биз нааразыбыз Саидке дейт экен. Бул акимге нааразыбыз. Эмне нааразы болуп айткан? Бул дейт. Эч качан багамдат намазына чыкпайт дейт экен. Багамдат намазына чыкпайт. Биз буга нааразыбыз. Аны эмне нааразы болуп айткан? Бул субханалла эч качан биз менен отурбайт дейт экен. Анан Умар радиаллаху анху угуп алат экен, Саидке айткан, Саид, бул эмне кылганың? Эл менен баарлаш аны менен отурбайт белең? Десе, айтат экен, халифам дейт. Эй президентим, эй Алланын элчисинин орун басары. Мен дейт, сиз сурабасаңыз мен айтпайт элем дейт. Биринчиден дейт, менин бир эле көйнөгүм бар дептир. Бир көйнөк бар дейт. Ошол көйнөгүм дейт. Субханалла, кечине жумуштан келгенден кийин аялым бир аз жууп коет, ошо эртең мененки кургабай калат. Анан ошол себептен мен баягы эме кылып элдин жамаатка чыга албай калам дагы, көп убактар ушуга туш болуп калып атам. Экинчиси элдер арасында кошулбай атканым дейт. Мен дейт өзүмдүн ачкалыгымды билгизбей коеюн дейт. Мен ушу тамак челегиме бир жумадан ашып калды. Жалаң суу менен келатам. Тамакты көргөндө мен нафсим ачылып кетип, эмне кылбайын, адамдарга билгизип койбойюн деп атам. Деп анан Хазирет Умар үйүнө барат экен Саид. Барса ошол эле экен. Бир эле көйнөгү бар экен барышын. Акимдин. Анан жей турганга тамагы жок экен. Ушундай бир эмне экен, айлыгым тийгенге чейин деп бирден карыз албайт экен. Анан ошондо Хазирет Умар агамден 1000 дирхам эме жөнөтөт экен. 1000 дирхам акча жөнөткөндөн кийин Саид радиаллаху анху баяны карайт экен, мында карап туруп кошелекту карап отурат экен. Аял соройт экен, бул эмне дейт экен. Азыр бизде халифа Умар 1000 дирхам жөнөттү дейт. О, Кудай билсе кийим кийет экенбиз, тамак ашыбыз кенен болот экен, бир аз нерсе алып коелу деп ушундай болсо, мен сага андан да жакшыраак нерсе айтайын дептир. Айт десе, биз муну алдыга жөнөтүп койбойлу дептир. Ал кандай? Биз муну садака кылалы деген. Аял айткан, кандайча? Эртең Алланын алдында, биз Алланын алдына барганыбызда, биз бейиште ушуну көрбөйлү, ал жакшы болот. Десе аял мында өлгөндө ооба дейт экен. Ошо түрү дейт, субханалла, 100 үй бүлө 10 дирхамдан алды дейт да. Бир өз үйүндө баягы эле акыбал келип калды. Бул сахабалар ушунча даражада март болгон, ушунча сараңдыктан аябай эме болушкан, качышкан, субханалла, мынекен өзүлөрү ачка калганга да разы болушкан да. Марттык өзү ушундай. Марттыгың сенин колуңда болуп турганда эле эмес, ал колуңда жок болсо эмесе болуп туруш керек. Качан акчаң жок болуп турса, сен адамга моралдык жактан субханалла сараң болбо. Эгерде бай болуп тура турган болсоң, акча жагыңан сараң болбо. Ушундай нерсе, субханалла. Сараңдыктан арылуунун жолдору дейт. Сараңдыктын себеби дүйнөнү сүйүүдөн башталат. Дүйнөнү сүйүүнүн эки себеби бар. Биринчиси эч өлбөчүдөй ойдо болуп, дүйнө аркылуу табылган нерселерди сүйүү. Адам баласы бир күндөн кийин өлөрүн билсе, мал мүлкүн сарптоодо сараңдык кылбас эле. Өмүрдүн кыска экендигин билгени менен балдарын ойлоп да дүйнөгө чогулта берет. Некен биринчиси ушул дейт, дүйнөнү сараңдыктын себеби бул дүйнөнү сүйүү дейт.
канчалык даражада сүйүү дейт, аны ушул өлүмдү эстебестен Алланын алдына эртең кете турганын унутуп, эмнекен бул дүйнөдө түбөлүк жашоочудай, же болбосо өзүн падыша сезген адамдар экен, коротпойт экен. Эмне экен, эртең керек дейт. Бирок эртең жашарын билбейт экен да. Эмнекен? Сараңдыктан жоюлуп жолу бирөөсү, ошол эртең өлөрүңдү дайым эстеп турушуң керек экен. Анткени берген садакаң, кылган жакшылыгың иншалла Аллахтын алдында дайыма жазылып тура берет экен. Экинчиси, мал мүлктүн өзүн жакшы көрүү. Анткени кээ бир адамдардын колунда өмүр бою жеткен мал байлыгы бар. Эгер жөндүү түрдө садака кылса да, артында миңдеген акчасы калат экен. Артында мал мүлкүнө ээ болор туягы жок карыянын көп дүйнөсү бар болот экен азыркы заманда. Баягыда бир эмени көрдүңөрбү? Англиялык бир чоң бир эменин акчасы итке калды. Наследство итке жазып кетти. Азан үйлөнтүп, поптор келип, нике кыйып атат го, көрдүңөрбү? Ит, субханалла, баланча миллиард состояние менен жашап атат да. Ошол мезгилде Африкада, канча жерлерде канча деген балдар кырылып өлүп атат. Бирок иттин миллиардтаган состояниясы, ошо ургачты алып келип, атайын породистти алып келип, ошо үйлөн тойлорун кылышып, элдер эми акылдуу эле, ак сөөктөр эле да, карасаң, ошолордун эмесинде иттерге кагыла тилеп атканына таң каласың да. Же ушунчалык акча адамды тупой кылып койчу, биле албадым да. Bir мультфильм көрдüm. Bir bayağı acıdar bir kazından eğilip atır. Anan bir жаш жигит барып, ошо acıdardı жеңип атат экен да. Жеңерде bayağı acıdar айтат, дейт. Эми сен acıdar болдуң дейт. Эмнеге мен acıdar болом дейт. Мен да сендей bir acıdarды өлтүргөнү келгем дейт. Бирок качан мен ал жеңгенден кийин ушул казынаны көргөндө bir акылым кетип калды. Мен ошондо акырындык мен acıdarга айланып калдым. Сен да ошондой болуп калба деп өлүп атат да. Көрсө биз адамдар ошо сараңдыктан, ошол баягында айткан дүйнөнү ушунча сүйгөнүбүздөн, ошону жакшы көргөндөн acıdar болуп калганыбызды билбей атат экенбиз да. Любойду ошол жеткенден кийин ошо талкалап ошону жок кылып, мен ушул меники деп айтканга чейин. Бул оор экен көрсөчү. Мындай айтканда сараңдык эртең сени acıdar кылып коет экен. Эч кимди көрбөй калат экенсиң, көзүңө илбей калат экенсиң. Субханалла. Ошол мезгилде сенин жашооңдо проблемалар башталат экен. Аллах разы болсун, түшүндүрө алдымбы? Иншалла баарыбыздын бүгүн күнүбүздү бир да күндү садакасыз өткөзбөгүлө. 10 сом болсун, 100 сом болсун, субханалла, садака кылбай койбогула. Кай жерден азыр мынакы мен аябай жакшы үмүт адам, кайсы заправка барсаң мындай кутучалар турат. Кайсы эмеге дүкөнгө кирсең кутучалар турат. Артып бараткан нерсең неме болбой, сен чеккен тамекиңде 70 сом. Bir ошону аба үйлөп салбай, bir 10 сомун сала кет. Күнүнө bir 10 заправкага же болсо 10 жерге турган болсоң, 10 сомдон мындай акын салып турган болсоң, боло берет. Көчөдө тургандарга нежелательно. Мен жакшы көрө бербейм ошону. Жакшысы субхан жанагында bir азыр кутучалар турат, ошол ачык, ошого салып кое бергиле. Мен көрдүм көбүнчөсүн жанагы элим барсыңбы, алтын уяныкы жүрөт, дагы бир мындай благотворительный фонддордуга жүрөт, жана жетимдердике жүрөт. Сала бергиле. Капыр экен ай, тигин экен деп бергиле. Бирок жакшысы мусулмандарга жардамырак боло турган жерге барса жакшы болот. Бирок ойлойм, субхан, ошол фонд мисалы алса башка мамлекеттики болсо делечи, бирок бул жерде биздин кыргыздын балдарын багып атат да турабы? Биздин Кыргызстандын жаранын багып атат да, ошолчу. Ошон үчүн бөлүнбөйлү. Ошого мындай бере бергиле. 10 сом болсун, 1 сом болсун. Кайсы 1 сом садакала турган болсоң, 10 сом садакала. Жүрөктөн сараңдыкты чыгаруунун жолу дайыма бере берүү да. Бере бергенге көнүп алсаң, анан кийин субхана көбөйгөндө беришиң оңой болот. Жок кезде берсең, көбөйгөндө берген оңой болот. Карасаң, мисалы, 1 эле сомду мындай бир чыгарып кээ бирде мындай эме болот да, мындай. Бирок унутпаш керек да, субханалла, ал кайтып келет кайра. Бул дүйнө 10 эслеп 700 кайтып келет. Эгер бул дүйнө Алла Таала бербей отурган болсо, иншалла ахиретте сөзсүз жакшылыктар турат, иншалла. Көчө машина жүрүп аткан ортосунда турган берген туура эмес го, э? Ошо жакшыраак эмес, ооба. Анан Алардын жумушу да. Эми ал жумуш кылбаса, кедейчи өзү ким мындай кол ачса, бирөөнүн колу суроо колун ачып алган болсо, Аллага муктаждыктын жолун ачып коет экен. Анын эмеси жүрөгү толбой калат экен. Эч качан толбойт экен, эртеңки чыга берет экен. Ошол себептен мындай көнбөгүлө жана көндүрбөгүлө. Субхану хамдик ашхана анта астагфиру ва